Саламатсыздарбы? Дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Ирандын президенти Пезешкиян араб өлкөлөрүнө кайрылып, эгерде АКШ силерди Иранга кол салуу үчүн колдонууну токтотсо, согушту токтотууга даярбыз деп билдирди. Ирандын ислам революциясынын сакчылар корпусу келишим сунуштап жатат. Ага ылайык Израиль менен АКШнын элчилерин чыгарган ар бир Перс булуңундагы же Европадагы өлкөгө Ормуз кысыгынан өтүүгө уруксат берилет. Ирандын ислам революциясынын сакчылар корпусу Израиль менен АКШнын элчилерин өз аймагынан чыгарган ар бир араб же Европалык өлкөгө эртеңден баштап Ормуз кысыгынан толук эркиндик жана өтүү укугу берилерин жарыялады. Ал арада Кувейт бийлиги АКШга Иранга каршы агрессия үчүн анын аймагын жана аба мейкиндигин колдонууга уруксат бербегенин билдирди. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи Тегеран АКШ менен сүйлөшүүлөрдү күмөн деп эсептейт. Анткени Иран Америка тарап менен өтө ачуу тажрыйбага туш болду. Алар бизге кол салбайбыз деп убада беришти. Биз олуттуу прогрессти жарыялагандан кийин да алар баары бир кол салууну чечишти. Аракчи ошондой эле Ирандын өзөктүк жана ракеталык объектилерине жасалган соккулар өлкөнүн өзөктүк программасында ракета учурууларын токтото албаганын белгиледи. Трамп Иранга кайрылып, эгерде Ормуз кысыгын жапсаңар азыркыдан 20 эсе катуу сокку урабыз деп эскертти. АКШнын президенти Вашингтон аярлуу буталарды жок кылууга даяр экенин, андан кийин Иран кайра мамлекет катары калыбына келе албай каларын билдирди. Ошол эле учурда The Wall Street Journal гезитинин маалыматы боюнча, Трамптын айрым кеңешчилери аны чыр-чатактан чыгуунун жолун издөөгө жашыруун түрдө үндөп жатышат. Алар узакка созулган согуш мунай бааларынын жогорулашына жана терс саясий реакцияга алып келиши мүмкүн деп кооптонушат. АКШнын президенти Дональд Трамп дүйшөмбү күнү Иран жакынкы чыгыштан мунай ташууну токтотсо, согуш күчөй тургандыгын билдирди. Ошол эле учурда ал согуш тез эле бүтөт деп божомолдоду. Трамптын эскертүүсү дүйнөлүк рыноктарда мунайдын баасы кескин көтөрүлүп, туруксуз болуп турган чакта айтылды. Ирандын коопсуздук мекемелери жаңы жогорку лидер Моштаба Хаменеини колдоп, артка чегинбей жатканына тынчсыздануулар күчөдү. Трамп АКШнын соккулары Ирандын аба күчтөрүнө жана деңиз флотуна чоң зыян келтиргенин айтты. Андан кийин ал Иран дүйнөлүк мунайдын 1/5 бөлүгүн ташуучу Ормуз кысыгын тоса берсе, эмне болорун катуу эскертти. Ал жерде бизде көптөгөн деңиз кемелери бар. Дүйнөдөгү эң мыкты жабдуулар миналарды текшерип турат. Дагы бир жолу айтам. Алардын кемелеринин көпчүлүгү деңиздин түбүндө. Бирок биз аларга ушунчалык катуу сокку урабыз. Алар же башкалар да дүйнөнүн бул бөлүгүн калыбына келтирүүгө жардам бере албай калат. Жооп катар Ирандын революциялык гвардиясы АКШ менен Израилдин чабуулдары улана берсе, аймактан 1 литр мунайда чыгарбай коёрун билдирди. Өлкөнүн мамлекеттик маалымат каражаттары Борбор кала Тегеранда миңдеген адамдардын жаңы жогорку лидерди колдоо үчүн митингге чыгып жатканын көрсөтүштү. Шиит динаятчысы Али Хаменеинин уулу жана Ирандын коопсуздук күчтөрүнүн жана алар менен байланышкан бизнес тармагынын күчтүү колдоосуна ээ. Бирок айрым ирандыктар бул тандоону колдошсо, башкалары бул өзгөрүүгө болгон үмүттү үзөт деп чочулашты. Трамп да ушул ойду бөлүштү. Израиль согуштун максаты Ирандын динаятчылардын башкаруу системасын кулатуу экенин айтат. Ал Иран өзүнүн душмандык саясатын токтотпосо, Хаменеинин каалаган мураскерин өлтүрүүгө убада берди. АКШнын расмий өкүлдөрү көбүнчө Вашингтон Ирандын ракеталарын жана өзөктүк программасын жок кылууну көздөйт деп айтышат. Бирок Трамп согуш Иран өкмөтү багынып бергенде гана аяктайт деп айтууда. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп жакынкы чыгыштагы кырдаал турукташканга чейин Орус мунайына карата айрым санкцияларды алып саларын жарыялады. Трамп ошондой эле аларды кайра киргизүүнүн кажети жок экенин айтты. АКШ бааларды төмөндөтүү үчүн айрым өлкөлөргө карата мунайга карата айрым санкцияларды убактылуу алып салууда деп билдирди Трамп. Буга чейин Рейтер агенттиги АКШнын администрациясы жакынкы чыгыштагы согуш учурунда дүйнөлүк энергетикалык баалардын өсүшүн ооздуктоо үчүн Орусияга каршы мунайга карата санкцияларды жумшартууну карап жатканын билдирген. Иран Иорданиядагы немистердин аскердик объектисине ракеталар менен сокку урду. Бул тууралуу Der Spiegel журналы кабарлады. Басылманын маалыматы боюнча АКШнын күчтөрү жайгашкан Аль-Азрак аба базасынын немис секторуна чабуул жасалган. 10 марттын түнүндө Ирандын аймагынан баллистикалык ракеталар учурулган. Чабуул Бундесвер колдонгон казарма имаратына зыян келтирген.
немис жокелери сокку учурунда баш калкалоочу жайларда болушкан. Ошондуктан эч ким жабыркаган эмес. Учурда базага түз соккурулганбы же атып түшүрүлгөн ракеталардын калдыктары жерге түшкөнбү белгисиз. Зыяндын көлөмү аныкталууда. Хезболла тобу Бейт Шемештеги Израилдин спутник байланыш борборуна сокку урду. Хезболла Израилдин ичинде жайгашкан Бейт Шемен аймагындагы спутник байланыш станциясын так ракеталар менен бутак алганын жарыялады. Ливан чегарасынан болжол менен 160 чакырым алыстыкта болуп өткөн бул чабуул чыр-чатактын башынан берки эң узак операциялардын бири катары жазылып алынган. Чабуул болгон учурдан тартып алынган кадрларда мекемелерде жана имараттарда күчтүү жарылуулар болуп, кызматкерлер дүрбөлөңгө түшүп, баш калкалоочу жайга качып кетишкени көрсөтүлгөн. Америка менен Израиль Тегеранын Мехрабад эл аралык аэропортуна жасаган соккуларынан кеминде 16 жарандык учак жок кылынды. Тегеранын Мехрабад эл аралык аэропорту Израиль менен АКШнын аба соккуларынан кийин өрттөнүп кеткен. Күбөлөрдүн айтымында Ирандын борборунун батыш бөлүгүндө күчтүү жарылуулар болгон. Бир нече ири өрт чыккан. Анын ичинде Мехрабад аэропортунун айланасында да болгон. Франция өнөктөштөрүнө коргонуу колдоосун алкагында жер ортолук деңизине Кызыл деңизге жана Ормуз кысыгына Шарль де Голль аскердик кемесинин сокку уруу тобун кошо алганда кеминде 10 согуштук кеме жөнөтүүдө. 9 мартта Франциянын президенти Эммануэль Макрон Кипрге болгон сапарынан кийин жер ортолук деңизинде Шарль де Голль аскердик кемесине отурду. Франциянын президентинин айтымында авианосецти жер ортолук деңизине жайгаштыруу чечими аймактагы француз жарандарын коргоо үчүн кабыл алынган. Америкалык финансист Джордж Сорос Нью-Йоркто камакка алынып, үй камагына алынган. Маалыматка караганда Соростун уулу, анын фондун жетектеген Александр камакка алынаардан бир күн мурун болжол менен камакка алынаары тууралуу эскертилгенден кийин АКШдан Дубайга кеткен. 2025-жылдын 13-сентябрында АКШ Сороско каршы тергөө баштоону пландап жатканы жарыяланган. Политико басылмасынын маалыматы боюнча америкалык финансист Джордж Сорос Палестинаны колдоо боюнча студенттердин нааразычылык акцияларын каржылаган. Журналист Клейтон Моррис Такер Карлсон менен болгон маегинде Сорос ошондой эле НАТОнун кеңейишине миллиарддаган долларларды жумшаганын айткан. Бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делгелер эл аралык жаңылыктар топтомунан ушулар болду. Саламатта калыңыздар.